бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө арналмакчы. Бүгүн биз 21-кылымдын чумасы болгон СПИД жана ВИЧ жөнүндө маалымат берип кетмекчибиз. Келгиле анда шашпай, дөкпөй, чачпай айтып берели. Муну билип алуу ар бир адамга керек. Айыкпас оорулардын бири бул ВИЧ-СПИД оорусу. Бул дарт көп жылдардан бери жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнгө чейин жок. Ушул себептен Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1988 жылдан тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. ВИЧ деген эмне? Оору жөнүндө айтсак, көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ орус аббревиатурасынан келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызчасы адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай каза болот. СПИД деген эмне? СПИД деген чечмелениши синдром приобретенного иммунодефицита. Кыргызча которулушу кабылданган иммун жетишсиздик синдрому. СПИД бул оору, а ВИЧ бул инфекция. Инфекция СПИД оорусуна алып келет. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. ВИЧ-СПИД кандай жолдор менен жугат? ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет. Бирок аталган оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. Кан аркылуу, ийне аркылуу жана энеден балага өтүшү мүмкүн. Ошондой эле ВИЧ оорусуна чалдыккан адам менен баш кошкондо түгөйүнө сөзсүз түрдө жогатпат. Негизи ВИЧ суюктуктар аркылуу берилет. Кан аркылуу, колдонулган банги ийнелеринен, кош бойлуу энеден балага. Бирок түрдүү учурлар дагы болушу толук ыктымал. Алар таза эмес медициналык куралдардан, кам куюуда, пирсинг жана татуировка жасоодо кокустук болуп кетсе, же бирөөнүн сакал алгычын колдонууда. Ошондой эле бул илдетти алып жүргөн эне башка баланы эмизүүдө дагы толук жугушу ыктымал. ВИЧ кандай учурда жукпайт? Тиричилик жашоодо саламдашып, бирге тамактанганда, аба аркылуу же жөтөлгөндө, өпкөндө, кучакташканда бул илдет жукпайт. Ошондой эле ар кандай чымын-чиркей чаккан учурда деле бул илдетти жуктурууга мүмкүн эмес. ВИЧ-СПИДтин белгилери же аны кантип билсе болот? Оорунун белгилерин бир гана жол менен аныктоого болот. ВИЧ инфекциясына кан тапшыруу керек. Ал үчүн каалаган ВИЧ-СПИД борборуна барып анализ тапшыруу зарыл. Негизи бул иш-чаралар акысыз жүргүзүлөт. Ал эми жеке ооруканаларда албетте акы төлөм алынышы мүмкүн. Ооруну сыртынан же кандайдыр бир белгилер менен билүү мүмкүн эмес. Бирок вирус жуккандан кийин ал түрдүү ооруларга жол ачат. Эгер адам көп ооруп баштаса, анализ тапшыруу ашыкча болбойт. 2016 жылдын аныкталган эсеби боюнча бул оору менен кармашкандардын саны 47 миллионго жеткен. Биздин өлкөдө 2016 жылда алынган статистика маалыматка таянсак, 6554 адам ВИЧ инфекциясына кабылган. Ал эми каттоодон өтпөгөндөрдү эске алганда, болжолу менен сан 15-20 миң адам болушу мүмкүн. Андыктан келгиле балдар,
бардыгыбыз чогуу ВИЧ-СПИД илдетине каршы күрөшөлү. Эч кандай баңгизаттарга жакын жолобой, ооруканаларга барганда дагы медициналык аспаптардын стерилденгендигине көңүл буралы. Бир жолу колдонулуучу шприцтерди дагы колдонулган болсо, кайра кармап ойнобогонго аракет кылалы. Канчалык өзүбүзгө сак болсок, ошончо бул илдетке чалдыгуудан алыс болобуз.